этой сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и оказания медицинских услуг населению Кыргызской Республики. В целях реализации данного указа был издан приказ Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики. План по улучшению качества оказания медицинских услуг населению включает следующие мероприятия. Первое. Вопросы вакцинации населения Кыргызской Республики против COVID-19, модернизация службы общественного здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, стационарной помощи для обеспечения доступа населения к услугам и повышения их качества. Внедрение современных цифровых технологий, обеспечение населения лекарственными средствами и введение электронной базы лекарственных средств, внедрение системы электронного регулирования и управления оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Стимулирование медицинских работников, включая поэтапное повышение заработной платы, расширение социальных гарантий и иных мер поддержки медицинских работников. А также реформирование медицинского образования с учетом планирования и управления кадровыми ресурсами в регионах с необходимым увеличением бюджетных мест для всех медицинских специальностей разного уровня. Вот такие основные мероприятия включены в план мероприятий по реализации указа президента. Спасибо. Да, если в части реализации каждого пункта плана наши сотрудники Министерства здравоохранения и заместитель министра здравоохранения Бактыш Шенч может тоже по части цифровизации рассказать. В части реализации указа президента Кыргызской Республики о неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения и социального развития предприняты определенные шаги по реализации разработки цифровых решений для достижения целей, заложенных в данном указе. В первую очередь мы разработали цифровой реестр вакцинированных лиц против COVID-19, с помощью которого система здравоохранения может вести учет каждого вакцинированного лица, учет его побочных проявлений. Мы можем формировать сертификаты о вакцинации. Также мы провели интеграционную поддержку с мобильной платформой «Путешествую без ковид». И также в рамках этого реестра была сформирована национальная панель мониторинга о ходе вакцинации, с которой вы можете все ознакомиться, она находится в общем доступе. За это время с помощью информационной системы сформировано более 330 тысяч сертификатов о прохождении вакцинации. Если посчитать, это сэкономило порядка более 3 человека лет. Или 1,5 миллиона сомов сэкономило на распечатку этих сертификатов. Также в рамках указа мы разработали цифровую эпидемиологическую платформу и создали операционный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Это один из основополагающих пунктов в части ведения учета всех лиц с инфекционными заболеваниями. Вы, наверное, все знаете, что подобный центр также был создан в Берлине в начале сентября этого года. Это мировая практика в рамках исполнения международных медико-санитарных правил. Каждая страна взяла на себя обязательство наращивать потенциал на реагирование на чрезвычайные ситуации, вот таких как пандемия COVID-19, и согласно заявлениям ВОЗ, это не первая, не последняя пандемия, и нам необходимо поддерживать соответствующий уровень готовности с помощью цифровых решений. Эта цифровая платформа работает таким образом, что все данные о пациентах, у которых были выявлены и диагностированы инфекционные заболевания, стекаются в одну информационную систему, где эпидемиологи могут оценить риски и принять соответствующие управленческие решения по реагированию на эти ситуации. Данные поступают как из лабораторной информационной системы, которая также запущена, и мы планируем ее расширить,
по всей стране, и также из карт амбулаторных посещений граждан. Также мы пилотируем на сегодняшний день платформу по телемедицине, готовятся соответствующие нормативные документы по ее использованию и выбираются необходимые модели, такие как врач-врач или врач-пациент. Саламатсыздарбы. Биринчиден айтып кетейин, ушул президенттин жарлыгында приоритеттүү кабаты ошо бизнес системаны сапаттуу көбөйткөн дагы суроолор коюлган болчу. Ошол аткарышы боюнча дагы быйыл силер барга билесиңер, ошо январь-февраль айыларында ошо жарлыкта чыккандан кийин бизнес системада оптимизация өткөн болчу. Ошондо 165 салмак сактоо уюмдардын 39 коомдук салмак сактоо уюмдарынын оптимаштырууга кирилди. Ошондон кийин оптимизация бүткөндөн кийин биздин Кыргызстанда 41 жалпы практикалык борбордун бирими менен түзүлгөн. 19 райондук аралык санитардык служба боюнча да мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөгөн аймактардын борборлорун биритүү аркылуу түзүлгөн болчу. Бул эмнеге кылынды? Ошол биринчиден оптимашталып атканда биздин ошо управленческий потенциалды дагы карап оптимизация өткөзгөндөн кийин биздин райондордо бир уюм түзүлүп, ошол сапатка жакшылык болот деп түзүлгөн болчу. Быйыл да көрдүк, ошондо дагы июнда бизде ошо 3-чү волна кетип атканда пандемияныкы бизде мурунку жылга караганда эме даярлык болду да биздин уюмдардачы. Ошо Бишкекте караганда Ошто райондордо дагы пациенттер да көбөйсө дагы ошол в принципе баары жетиштүү болуп туруп, дарылардын баарын кылып, дарылоорду өтүп, сапаты да көбөйдү да. Экинчиден биздин экинчи мындай проблема, курчтуу маселе болуп атат. Биз ошо дарылар боюнча дагы кымбаттылык, ошого биринчи этаптарда быйыл приоритеттүү ошол баасындагы регулированияга киргизгенге дагы аракеттиктер кылынып атат да. Биринчи этаптарда ошо электронный портал деп коет, дарылар боюнча дагы электронный база деп биринчи, экинчи этаптар киргизилген. Ошо госзакупка системага да киргизилип, закупочный процесстерге. Экинчи этаптарда ошол биздин ошол кабинет министринде бир токтом чыккан болчу. Временный регулирование ошода өзгөрүш киргизип, 31 декабрда ошо процесстер кетип атат да. Бул ошол курчтуу маселе болуп атат. Сонун 20-жылы пандемия болуп атканда дарылардын баары көбөйүп, элдер да кыйналган болчу. Ошо биринчи стратегически караганда ошо направление ошол бааларды регулированияга киргизгенге аракет кылып атабыз да. Ошол биз ошо кылган иштерден быйыл ошо оптимаштыруу боюнча дагы экинчиси ошо дары боюнча регулирование баа боюнча дагы, анан модернизация деп коебуз. Инфраструктура боюнча дагы 20-21 жылдары ошо биздин мекемелерге көп ошо медициналык жабдуулар алынган болчу, коюлган. Ошо региондорго дагы коюлду. Азыр дагы ошол дагы болуп атат. Биз жактан дагы бюджеттен дагы каражаттар бөлүнүп туруп, доллар менен да иштегенде дагы донор жактан дагы акчалуу каражаттар бөлүнүп, 20-жыл аябай кыйын жыл болду. 21 баш боюнча дагы бирок ошо көп нерселерди ошо чечтик, инфраструктура боюнча, модернизация боюнча дагы. Силер билесиңер, ошо инфекционный отделение салынды, азыр ремонттор болуп атат. Ошо бюджеттен бөлүнгөн каражаттар да болот, ошо донордон бөлгөн каражаттар болуп атканда Азиаттык дүйнөлүк банктан 9 больница ремонт болуп атат азыр. Азиаттык өнүгүү банктан 18 мекемелерге азыр акча каражаттар бөлүнүп, ошо иштер башталды да. Тез жардам боюнча дагы көп иш болду. Биздин ошо Бишкек шаарында системасына управленияга ошо электронный система управления кирилди. Ошо шаардын тез жардамы боюнча дагы биздин мамлекет боюнча дагы ар бир райондорго, региондорго 192 машина алынды. Ошол скорый помощьгачы райондорго бөлүндү. Азырда планда бар. Ошо проект безопасный бул город боюнча дагы Азия дүйнөлүк банктан да акча да бөлүнүп, ошо планда дагы бар. Где-то 50-60 машинеге
алынганга быйыл ошол жаңы жылга чейин буюрса алып калабыз да. Эмки жылдагы биз уже эме менен да сүйлөштүк. Евразийский фонд стабилизации менен дагы ар жерде $3 миллион бөлүндү. Ал дагы санитарный транспортка дагы, ошо санитарный машиналарга, скорый помощька дагы акчалар бөлүнүп, сай директоруна өтүп туруп, эмки жылда эми буюрса дагы алар алынат да. Биз ойлойбуз, ошо 1-2 жылда ошо биздин райондордо ошо технический оснащение боюнча, оборудование боюнча дагы тез жардамды приоритет жактан дагы биз уже обеспеченияны кылып атабыз. Азыр уже обеспечение кылып туруп эле уже обновление кирдик да, уже жаңы машина алып туруп, эски машинелерди списать этип туруп, жаңы машинелерди койгонго дагы. Ушундай иштер болуп атат. Быйыл да ушул иштер болду. Эми планда караганда дагы бизде дагы аябай көп пландар бар. Айткандай, пандемия 20-жылы, 21-жылы болуп атканда дагы бизде көп иштер токтоп калган болчу. Ошол эле цен регулирование боюнча, баштапкы медицина жардам боюнча да көп иштер токтоп калган болчу. Ошол иштерди кайра уланып, биз ошо планда коюп туруп 22 жылдарды ошол жактан иштейбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, президенттин указынын аткарылышынын алкагында биз эмдөө кампаниясын биринчи этабын апрель айынын башында баштаганбыз. Экинчи массалык түрдө ушул дозаларыбыз көбөйгөнгө жараша биз 12 июлда массалык түрдө ушу кампаниябызды баштап, бүгүнкү күндө 876.740 адамыбызды биринчи дозабыз менен камтыдык. Бул 39%-ты түздү. Экинчи доза менен 662.054 адамыбызды 29% түздү. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө Sinopharm вакцинасы колдонулуп атат. Республикалык бюджет менен келген дагы ушу гуманитардык Кытай тарап менен берилген вакцина. Андан тышкары AstraZeneca вакцинасы колдонулуп атат. Бул COVAX механизм менен келген, гуманитардык жардам менен да келип атат. Казвак вакцинасы келген Казак Республикасы менен. Ушу октябрь айында биз азыр ушу Pfizer вакцинасындагы ушу механизм COVAX алкагында күтүп атабыз. 259.000 вакцина келген турат. Ушу 20-сынан кийин деп маалымат алдык. ЮНИСЕФтин колдоосу менен биз улуттук националдык өзүбүздүн улуттук складыбызга 4 ушу жанагы холодильниктерди койдук. -70, -80 градуска биз өзүбүздүн кампага алып, андан кийин разморозка болгондон кийин +2, +8 градуста 1 ай кармасак болот экенбиз. Ошондон анан региондорго таркатылат. Азыр реестр иштеп атат. Анын ичинде биз дагы жанагы көзөмөл жүргүзүп атабыз. Эмдөөдөн кийин побочный жана проявление после иммунизации деп. Бизде мындай учурлар катталууда. 3 күндүн ичинде бул баш ооруу жана температуралар көтөрүлүп, бир өздөрүн кичине ыңгайсыз сезгендер, бирок бул 3 күндүн ичинде өтүп кетип атат. Бирок эмдөөдөн кийин мындай серьезный побочный проявление катталган жок. Рахмат, пожалуйста, телеканал «Пирамида», ваш вопрос. Особое поручение в указе было относительно лекарств, создания единого регистра электронного. Что сейчас уже сделано? Расскажите, пожалуйста. И уточняющий вопрос: сколько на сегодня вакцинировано людей в Кыргызстане? По вакцинации сегодня, если взять первую и вторую дозу, у нас более 1,5 миллиона доз использовано. Поступило более 3 миллионов. Первой дозой вакцинировано 876 тысяч человек, второй дозой 662 тысячи. Если вопросы будут по вакцинации, задайте сначала, что потом мы... Регион Киджи, вы это, да? Бул пандемия учурунда иштеген, кызыл зонада иштеген медик кызматкерлер дагы эле жанагы убадыланган Кетип коюш. Вакцинация боюнча бериңиз, чтобы микрофон бул жака жылдырат. Сколько процентов населения полностью вакцинировано? Наша целевая группа от общей численности населения 2 249 000 человек. На сегодняшний день первой дозой вакцинировано 39%, второй дозой 29%. Пожалуйста, телеканал МТС. А можно ли смешивать вакцины, например, первую дозу сделать Sinopharm и Спутник, а вторую же там AstraZeneca, либо Pfizer,
Это к тому, что с ноября в США нельзя объехать тем, кто вакцинировался как раз Синофармом и Спутником, также Саудовская Аравия отказать. Мы, значит, используем только рекомендации Всемирной организации здравоохранения и используем официальные временные инструкции к вакцинам, которые приходят в нашу страну. Это решение только применяется коллегиально, и если необходимо какие-то решения принять для населения, значит, этот вопрос рассматривается только научно-техническая группа экспертов по иммунизации. Но получается, в Кыргызстане вакцинировать пока нельзя, да? Нет. Кыргызстан поспешно. Бүгүнкү күндө биз ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо берген рекомендациясынын алкагында иштейбиз. Андан тышкары вакцина менен кошо келген ошо временный инструкциялар болот. Ошол кандай инструкцияда вакцинада жазылса ошондой гана иштейбиз. Эгерде бир решение кабыл алыш үчүн бул биз министрликте бизде өзүңүздөр билесиздер, жанагы научно-технический группа бар. Ошолорго кайрылуу жасайбыз, ошолордун чечимин гана анан рекомендациясы менен гана анан чечим чыгарабыз. Негизинен эле ошол вакцинаны мисалы үчүн буга чейин спутник алгандар кийин кайра башка вакцина алганга уруксат берилеби? Бизде барбы ошондой? Азыр андай чечим кабыл алынды элек. Жок, болобу өзү негизинен? Эми ден соолукка зыян келип же кандайдыр бир таасири болуп ушундай болбойбу деп аткансызда, эгерде азыр 3-чү ревакцинация боюнча чечим кабыл алып элек биздин өлкөдө. Биз азыр ошо 2 гана дозаны сунуштап атабыз, ошо 2 доза менен гана иштеп атабыз. Эгерде мындай кокусан аралаштыра берсечи, мисалы спутник 2 жолу 2 доза алды спутник, анан кийин башка такыр эле башка вакцина ала турган болсо. Биз андай рекомендация бере элекпиз. Аны еще иштеп карап, кандай вакцина келет, кандай башка өлкөлөр кандай колдонуп атат, ВОЗго кайрылып, ошолордун гана чечими менен рекомендациясы менен аны иштейбиз. Ошентип кайрылгандар болду ушул вакцина боюнча. Себеби дегенде, мына Сауд Аравия умрага барыш үчүн дагы аларда Модерндагы 4 вакцинаны айтып атыптыр. Аларча бир ал вакциналар менен бизде Кыргызстанда эч бир адам эмделбептир да. Ушул жаатта кандай болуп калат? Бизде 2 вакцина менен спутник менен Синофарм, а бирки 4 вакцина албагандар кандай болуп калат? Ушул боюнча Азыр ошо Европа өлкөлөрү, ошо умрага, Сауд Аравияга бара тургандарда азыр ошо AstraZeneca'ны сурап аткан. AstraZeneca биз июль айында башында келгенде эле элге кайрылганбыз. Ошо жанагы командировкага кеткенге, умрага же чет өлкөгө кеткендерди ошо сентябрь айына чейин, сентябрдын аягына чейин алууга деп. Анан биз дагы бир гана Синофарм, AstraZeneca дегенбиз, жокпуз. Башынан эле биз ошо заявкалар жазганда да ошо элде выбор болсун деп, мына Pfizer да келатат, Moderna дагы жылдын аягына чейин келет. качан келет ошол бой? Канча доза менен? Pfizer 259 миң келатат, Moderna январдын башында 130 миңге чейин келет. Индира, пожалуйста. Можно за министру, да, вопрос? Сейчас вот... Да, я бы хотела уточнить, сейчас многие говорят о том, что студентов заставляют проходить вакцинацию, и либо предоставить сертификат о вакцинации, либо же ПЦР-тесты на коронавирус, либо антитела, да, ковида. Действительно ли их заставляют? Есть, нет ли у вас информации? Таких фактов нету. С началом учебного года, как вы знаете, это решением Кабинета министров было поручение Министерству образования, чтобы именно педагогический состав прошел вакцинацию на 70%, чтобы начать офлайн обучение. Также с 15 сентября начата вакцинация студентов СУЗов, ВУЗов решением нашего республиканского штаба. Таких фактов, чтобы заставить, нету. Мы сейчас всем этим, значит, образовательным учреждениям предоставляем возможность, чтобы там работали наши мобильные бригады, не только проводили вакцинацию, но и проводятся разъяснительные работы не только педагогов, но и среди студентов. Всем вопросов нет, даже Мы знаем то, что 1 октября истек срок годности вакцины AstraZeneca, которая поступила по Ледникову. Можно узнать, сколько именно доз вакцин непригодными стали? Значит, в страну поступило более 200 тысяч доз. Мы использовали до 80 тысяч доз. Конечно же, эти многодозовые флаконы, есть политика многодозовых доз. Сейчас все регионы рассчитывают, сколько разлива, потому что этот
коэффициент разлива имеется. И к ноябрю месяца мы, значит, это согласовали, информировали механизм ГОВАКС, что страна может списать. Эти вакцины по истечению срока были прекращены к использованию. И AstraZeneca недавно тоже прибыла. С каким сроком годности, с каким количеством, сколько нам еще ждать? Когда истекал срок до 30 сентября, мы эти дозы пускали на первую дозу, и министерство сделало расчет, что именно вот эта польская гуманитарная помощь в количестве 55 тысяч будет именно на вторую дозу со сроком годности до 31 ноября 2021 года. Өзүңүздөргө белгилүү 1 апрелден баштап үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун адистерине, врачтарга жана медайымдарга 100%-га айлык акылары көтөрүлгөн. Ошондой эле 1 июлдан баштап башка стационардык кызматтагыларга, башка медицина кызматкерлерине 50%-га айлык акылары көтөрүлдү. Азыркы кезде биз ушул маселени талдап, иликтеп көрдүк. Региондорго чыкканда медицина кызматкерлерин дагы ыраазычтарын угуп атабыз. Чындыгында мындай сезгиликтүү материал жактан айлык акылар көтөрүлдү. Эгер 5000 алган болсо, врач, үй бүлөлүк дарыгер 10 миңге көтөрүлдү, стационарларда 7,5 миңге. Жана компенсация боюнча дагы суроо көтөрүлүп атты эле. Өзүңүздөргө белгилүү 2020 жылы 2 жолу акча каражаты бөлүнүп, 20 жылдын май айында 1 жолу акча бөлүнгөн. Ушул стационарларда, кызыл зоналарда иштеп, ооруну жургузуп алгандарга, ошондой эле каза болгондор үчүн биринчи этапта май айында 50 миллион акча каражаты бөлүнүп өкмөт тарабынан. Анын 21 миллиону, ошо 21 биздин тилекке каршы каза болгон медициналык кызматкерлерге жумшалды. Ошондой эле 145 биздин кызматкерлерге, кызыл зонада иштеп жугузуп алгандарга 200 миң сомдон акча каражаты төлөнүп берилди. Андан кийинки этабы сентябрь айында болгон. Бул этапта 217 миллион акча каражаты бөлүнүп берилди. Анын 32 миллиону биздин каза болгон кызматкерлерге төлөнүп берилди, 1 миллион сомдон. 925 биздин кызматкерлерге 200 миң сомдон төлөнүп берилди. Эми акча 31 декабрда финансы жылы бүткөндүгүнө байланыштуу акча каражаты түгөнүп, калгандарга төлөнбөй калган болчу. Ошонун негизинде 2021 жылы май айында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругунун негизинде дагы 243 миллион бөлүнүп берилди. Июлда жогорку кеңеш аркылуу бекитилип, июль айында касс-план ачылып, биздин 11 каза болгон кызматкерлерибизге 11 миллион сом акча төлөнүп берилди. Ошондой эле 1010 адамга бүгүнкү күнгө 200 миң сомдон төлөнүп берилди. 243 миллиондун 213 миллиону азыркы күндө каржыланып бүттү. Дагы 30 миллион сом акча каражаты бар, бирок тизмелер бар, региондордон, ооруканалардан, СОУПлардан келген сунуштар негизинде азыркы мезгилде ушул бир жолку компенсация төлөнүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү, андан сырткары дагы компенсация төлөмдөрү бул баягы кызмат кылгандарга, кызыл зонадагы врачтарга жана медайымдарга жана ошондой эле кичи медайымдарга төлөнүп жатат. Билесиздер, врачтар үчүн 3 миң сомдон, медайымдарга 2600 сом, кичи медайымдарга 2 миң сомдон ар бир күнүнө. Тилекке каршы каржынын жетишсиздигинен август-сентябрь токтоп калды. Бүгүнкү күндө биздин фондтун маалыматына ылайык, ушул жумада, в крайнем случае, аркы жумадан ушул кызмат кылгандар үчүн компенсация төлөмдөрү август айы жана сентябрь айы үчүн төлөнүп берилет. Толкун бу? Деп маалымат көп, бирок мен штабтын атын калдым, бир ушундай дагы бир жаңы штаб чыгышы мүмкүн деген
министрлик таратып калды. Бул биринчи суроо. Анан экинчи дагы суроом бар. Бул жанагы биздин чет элдик студенттер окуп жатпайбы, биздин медицинский жеке менчик вуздарда да, көбүнчө медицинский вуздарда. Ошону алардын мамлекети биздин дипломдорду тааныбайбыз деп бир байкот жарыялады. Азыркы учурда ошол нерсе кандай болот? Сиздердин кандай министрликтин ролу бар буга? Рахмат. Биздин дипломдорду чет мамлекеттеби же чет мамлекетте окуган биздин студенттердин дипломдору? Чет мамлекеттин студенттер бияктан окуп жанагы жеке менчик медициналык университетин окуп кетип атпайбы, анан өздөрүнүн өлкөсүндө аларды тааныбайбыз деген ушундай бир Пакистанда ушундай каршылык көргөзүшпөдүбү да, ошол боюнча? Жок, андай маалымат менимче азырынча чындыкка жатпайт. Себеби азыркы күндө деле көрүп атасыздар, биздин жеке менчик мамлекеттик окуу жайларында медицина багытында Пакистандан жана Индиядан студенттер окуп жатышат, окуусун улантып жатышыбыда. Мына 15 октябрдан баштап. Азыркы күндө ушул окуу жайлардын материал техникалык базасын канчалык талапка жооп берүү жөнүндө тапшырма болгон. Жакын күндөрдө ар бир окуу жайынын медицина факультеттеринин окуу системасы жана материал техникалык базалары текшерилет. Ооба. А булардын канчасы бар азыр республикада? Жеке менчик медицина. Жеке менчик 17 окуу жайында медициналык факультеттер бар, жана 7 мамлекеттик окуу жайларында биздин медициналык факультеттер адистерди даярдайт. Биз республикалык штабты штам боюнчабы? Ушул штам боюнча да биздин республикалык штабта жакында эле биз акыркы штабтын отурумунда караганбыз. Өзүңүздөргө белгилүү Индия штамы деп айтылып жүрөт. Бул бүткүл дүйнөдө уже тарап, биздин деле Кыргыз Республикасында жок дегенге бизде мүмкүнчүлүк жок. Бизде деле болушу мүмкүн, бирок бир гана кепилдик ушул вакцина алган жарандарыбыз кайсы бир штам болбосун, ошого организмде иммунитет пайда болуп туруштук бере алат деп. Российский штамм, башка штамдар, Великобритания, индийский деп атпайбызбы? Ошондуктан дагы бир рет учурдан пайдаланып мен калкыбызды чакырып кетет элем. Эң арзан, эң эффективдүү, эң жеткиликтүү, акысыз, тем более эмдөөгө келип, эмдөө алууңуздарды, муну менен биз өзүнүн ден соолугу үчүн кепилдик беребиз. 4-чү толкун боюнча Дельта штамм. Дельта штамм. Нигерийский дельта штамм. Бирок бул бизде өзүдө лаборатория жок болгондуктан аныкталган жок. 4-чү толкун боюнча өзүңүздөргө белгилүү чет мамлекетте, Америкада, Европада азыр жүрүп жатат. Бизде шүгүр кылышыбыз керек. Оорунун деңгээли бирдей төмөн деңгээлде турат.